Ата энеге акча жөнөтсө аялы билишинин кажети барбы дейт. Аялдар бар жок залда? Барбы? Угат алар. Келдиби? Негизи шарият боюнча аялдын иштеп тапканына эр кожоюндук кыла албайт. Эркектин тапкан аял кожоюндук кыла албайт. Демек ошондой болсо эркек өзүнүкүн өзү билгенде жөнөтө берет, аял өзүнүкүн өзү билгенде жөнөтө берет. Бирок анте турган болсо үй бүлө бузулуп кетет. Биздин шартта. Ошон үчүн ынтымактуулук жакшы. Анан бир нерсе, сен бу жерде тишиңин кирин солуп жүрүп тыйын токтойсуң, ай сен ата энеңе жөнөтө бересиң, ата энең аякта гат аш тойго барат болду. Аш жейт жумадан кийин жоролор менен. Анан апаң болсо апшыр атага барат, атамакка барат, үскөлгө барат маршрутка менен. Анан жаңы чыккан болду атлетика өнөтөн кийет. Анан сен 10 жыл иштеп калсаң, сен жөнөт акчага эчтеке жок. Ошол үй ошо бойдон турат. Эгер ата эне күчү бар болгон болсо, сен ага жардам бербе азыр. Ал бир убак ушундай келет, Кудайым өмүрүн узун кылсын, таптакыр акча таба албай калып, сага муктаж болгондо, сен жашооң оңолуп калган учур болуш керек да. Сен азыр тапкан акчаңа сен мал кел ал, үй сал, башка кыл, турмушуң оңдо, бизнесиң оңдо. Атаң 65-жылкы. 2 катталганга оолугуп турат мисалы үчүн. Анан балама пул келет, дага пул жөнөтпө азыр сен. Атаң азыр жаш. Атаң 80-ге чейин калтырап баса албай калганда, ошондо сен үйүңө, тамагыңа, кийимиңе муктаж болгондо, сен ошондо ошого жардам бере турган болушуң керек. Бизде трагедия ушунда турат. Баласын жөнөтөт, атасы 50-дө, баласы 20-да, 30-га чыкканда тойлогон баласы бар. Баласы тапканын баарын жака жөнөтүп, атасы менен балам деп жеп жүрө берет ушинтип. 20 жылда бала күчүн кетирип, нервин кетирип, ден соолугун кетирип барганда эчтеке жок атасынын үйүнө барат. Анан сен элдин балдары мындай, сен мындайсың дейт. Жок, элдин аталары мындай болчу. Элдин аталары баласынын тыйынын чогултуп, ошого мал алып карап берип, жер алып, үй салып, магазинди карап берип, ошол баласынын дүйнөсүн көбөйтүп, баласы жардам берет эле. Ошондо аталардын балдары, аталары карыганда балдарын карап атат. А сен эмне кылып атасың? Машина аласың, башка кыласың, жаңа палто аласың, жаңа мода кийинесиң, аш жейсиң, балаңын тыйынын кетиресиң, сырап кыласың. Бала багат антип айтылынбайт. Бала багыш керек деп кыйнай берет. Бала багыш милдеттүү, ата эне кыйналып калган учурда ага чейин өзүн өзү баксын. Ал карылык келет. Ошондо сенин курсагың ток болуп, өзүңүн балаңа бага турган, ата энең оорусо көрсөтө турган, өлсө сонун кылып көмө турган, шартка жете турган болушуң керек сен. Ошону эсиңен чыгар урматтуу тууганым. Убакыты